кутман таңыңыз менен достор, баарыңыздарга салам. Ушул YouTube каналыбызда катталган ар бир угарманыбызга ысык салам айтам. Жана биз бүгүн таң атпай сизди бактылуу болууга чакырабыз. Тагыраак айтканда бүгүнкү темабыз пайдалуу таңкы мүнөттөр деп аталат. Эртең менен турганда эмне кыласыз? Шашып бушуп эки көздү чала жууп, тишти чала жууп алып, чачыбызды өйдө жака түйүп, эгер кыз болсок, эркек болсок чала тарап алып, жумушту көздөй кетебизби? Анан чай, кофе куюп койчу, уртап кетейин деп, кетип бара жатып кофе уртап кетесизби? Кандай адатыңыз бар? Негизи эртең менен эмне кыласыз? Өзүңүздүн таңкы мүнөттөрүңүз, таңкы сааттарыңыз тууралуу ылдый жакка комментарийге жазып коюңуз. Мен эртең менен 5те туруп алып, мен жараткан менен сүйлөшөм деген адамдарды уккам да. Мен ушундай жөн гана тынч отурам да, жашоом тууралуу, пландарым жөнүндө ойлоном деген. Бир агайды билем, ал агай болсо саат 4:30-5те турат дагы китеп жазат. Элестетиңиз. Ал азыр 80 жаштан ашты. Таң атпай туруп алып, мен жөө басып келем деген адамдарды билем. Ырдайм, көнүгүү жасайм, чуркайм дегендерди билем. Анан албетте тура калып, жогоруда айткандай шаша бушу 10 мүнөттүн ичинде жумушка даярданып кетем дегендер дагы 1000 деген, миллиондогон. Андай десем жаңылышпасармын. Таңкы мүнөттөр эмне үчүн маанилүү жана аларды кантип дозуп алыш керек? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Эгерде сиз бактылуу болгум келет десеңиз, анда ушул ыкмаларды колдонгонго аракет кылыңыз. Кыргыз элинде эртеден бери эле айтылган го, эрте турган эркектин ырысы артык, эрте турган аялдын бир иши артык деп. Эрте тур, ырыскыдан кургаласың деп ойготушчу эле чоң ата чоң энелериңиз. Мен ушинтип ойготушчу эле, ырыскыдан кургаласыңар, тургула депчи. Бул албетте улуу кишилердин бизге күн сайын айтып келген накыл кеби да. Жөнөкөй сөз эмес, албетте, анын ичинде терең ой жатат. Эгерде маалыматыңыз болсо, ийгиликке жеткен белгилүү адамдардын, окумуштуулардын баарына тандык бир эреже бар. Бул күн чыга электе ойгонуу. Алардын көпчүлүгүнүн жумуш режими таңкы саат 5те башталат. Анда ушул жөнүндө сөз кылалы. Сиздин таң кандай башталат? Төшөктөн ыргып тура калгандамы, бетти чала жууп, жумушка жөнөгөндөнбү? Токтоп калган турбаймынбы деп налыгандамбы? Коомдугуна да кетип бара жатканда ачууңду башкалардан чыгарып, алар сени уктатып койгонсупчу. Эгер сиздин ойгонгондон кийинки абалыңыздын сүрөттөлүшү дал ушундай болсо, анда өзгөрткөнгө шашылыңыз. Анткени таңдын алгачкы сааттары сизди ийгиликке жетелейт. Эмесе бөлүшө кетсем. Хэл Элдран бул белгилүү оратор, мотиватор, америкалык. Ушул адам жөнүндө айталычы. Ал мындай дейт: адаттагыдан 1 саат эрте ойгонууну сунуштайт. Эгер сиз күн сайын саат 7де ойгонсоңуз, мындан ары 6да турсаңыз 5те ойгонууга аракеттениңиз. Бул саат ичинде 6 тапшырманы аткарыңыз дейт. Ал убакытты куткаруучу айлана деп атаган. Белгиленген 1 саат ичинде кандай тапшырмаларды аткарыш керек? Анда карап көрөлү. Жымжырттык. Куткаруучу айланадагы эң алгачкы тапшырмасы. Автор бул убакытта тынч абалда отуруп, же жатып, жай жана терең дем алып, мээни тынчтандырып, дене бойду бошотууга чакырат. Кудайга ыраазычылык билдирүүнү сунуштайт. Кандай күндөр өтүп жатат, эмнеге жетиштиңиз, эмне кыла алдыңыз, мына ошол нерсе тууралуу ойлонууга чакырат. Мындай жан жаргыткан жымжырттык сиздин күнүңүзгө бейпилдикти, тактык жана акыйкаттыкты алып келет. Ушул нерсе барбы бизде? Кээде дасторкондо нан турса, бул дайыма турушу керек деп көрөбүз да. Анткени мен иштеп таап келбедимби дейбиз. Бирок иштеп таап келгенге жумушту, ден соолукту, мүмкүнчүлүктү ким берип атат? Буудайды ким өстүрүп берип атат? Муну унутуп калабыз, Жөнөкөй эле. Кудай, нан үчүн рахмат. Ушул күн үчүн рахмат. Эртең менен 1000 деген адамдар көз ачпай калат. Мен көзүм ачылды, ойгонду, рахмат деп айтканды унутпайлык, Аффирмация бул жан жыргаткан жымжырттыктан соң Хэл Элдрат аффирмация жасоону сунуштайт. Бул эмне? Бул сиз өзүңүз түзүп алган белгилүү бир фраза. Ал фразаны бир нече жолу кайталагандан кийин адамдын ички туюмунда сакталып, жашоонун жакшы жакка өзгөрүлүшүнө түрткү болот, анан өзүнө болгон ишенимди күчөтөт, жаңы энергияларды берет. Келиңиздер, муну автордун өз мисалында карап көрөлү да. Мисалы, дал ушул мырза Хэл Элдрат 20 жашында жол кырсыгына кабылып, мээсинин эс тутумга жооп берүүчү бөлүгү жабыркайт. Ал аффирмация көнүүсүн колдонуп, тактап айтканда күн сайын мээм дарыланууга жана күндөн күнгө жакшы болууга жөндөмдүү орган деп кайталай берген. Хелдин айтымында
Бул көнүгүүдөн кийин эс тутум жакшыра баштаган. Бир нече айдан кийин эске тутуу жөндөмү болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлге жеткен. Бул дагы 5 мүнөттүк убакыт талап кылат. Кийинки кезекте визуалдаштыруу. Көп учурда өткөндү, каталарыбызды көп ойлоп негативди жашообузга киргизе алабызга өкүнүп атыпчы. Мунун ордуна ойлорубузга эркиндик берип, эң жакшы нерселер алдыда бизди күтүп турганын ишенишибиз керек. Кыялданып, ишенип, үмүттөнүп, бул дагы дуба сыяктуу да. Таң эрте болгону 5 мүнөт убактыңызды бөлүп, көзүңүздү жумуп алып, бүгүнкү күндө боло турган окуяларды, максатыңызга жеткен мүнөттөрдү ийне чибине чейин элестетиңиз. Эң башкысы, ал нерсени болуп жаткандай элестетиш керек. Бул иш аракет максатты так коюп, позитивдүү ойлорду жана энергияны чакырууга жардам берет. Буга дагы 5 мүнөт. Анан албетте дене көнүгүүсү. Эртең мененки дене көнүгүүлөр сөзсүз бул саатка кириши керек. Чуркаңыз, секириңиз, отуруп туруп көнүгүү жасап, жүрөк кан тамыр системаны ойготуңуз. Көнүгүүлөрдү бир нече мүнөт гана жасоо энергияңыздын деңгээлин көтөрүп, ден соолукту өзүңүзгө болгон ишенимди чыңдап, эмоционалдык абалыңызды тең салмактап, таасирдүү, ой жүгүртүү, кунт коюуну күчтөндүрөт. Дене көнүгүүсүн болсо 20 мүнөттө жасасаңыз болот. Мүмкүн чуркайсыз, мүмкүн көнүгүүлөрдү жасайсыз, мүмкүн секиресиз, айтор ушул сыяктуу. Андан кийин эртең менен дагы калган эмне кылам? 35 эле мүнөт өтпөдү десеңиз, китеп окууга да убакыт бөлүңүз. Адатта биз көбүнчө баягы кечинде жатып алып китеп окуганды жакшы көрөбүз да. Мен мисалы ушундаймын. Китепти жатып алып окуганды жакшы көрөм. Бирок Хэл Элрод китепти таң эрте окууну сунуштайт да. Ал күнүнө жок дегенде 10 бет китеп окууга чакырат. Эгер сиз бул кыйын болуп атса сиз үчүнчү, анда 5 эле беттен баштасаңыз болот. Бара-бара акырын көбөйтүп аласыз дагы. Анан сизде чарчадым, же китеп окууга убактым жок деген шылтоолоруңуз өзүнөн өзү жоголот. 20 мүнөт китеп окуйсуз. Дагы бир маанилүү аспект бул күндөлүк толтуруу. Албетте баардык нерсени башта сактаган кыйын. Тапшырма, максат дегендер бар. Булардын баардыгы унутулуп калбашы үчүн сөзсүз дептер колдонуңуз. Эртеңки күнгө план жазууну адатка айландырып алыңыз. Анткени иш тартиби түзүлгөн болсо, уйкучу да эртең менен оңой туруп эң оор иштерди жасай алат. Ошондуктан пландарды кагазга же телефондогу блокнотко жазып иштесеңиз, күнүңүздүн жалпы түзүлүшүн так жана ар бир бөлүгүнү чейин көрөсүз. 1 мүнөттү дагы текке кетирбейсиз. Бул үчүн сизге 5 мүнөттүк убакыт керек. Анда өзгөрүүгө даярсызбы? Эгерде даярмын десеңиз, азыр эле будильникти, айгай саатты 1 саат мурункуга коюңуз. Меники мисалы күнүгө алдыда турат, анда мен 5ке коюшум керек да, 5те туруп алып, баарыбыз чогуу ушул ыкмаларды жасап, өзүбүздүн үстүбүздөн өзгөрүүнү өнүктүрөлү. Таң эрте ойгонобуз 1 саат мурун. Биз үчүн жымжырттык же тынч убакыт керек. Жаратканга ыраазычылык айтып, жашообуз кандай болуп жатат? Мына ушул куткаруучу айланадагы эң алгычкы тапшырма. Андан кийин аффирмация, бир фразаны кайталоо, визуалдаштыруу, тагыраак айтканда кыялданабыз, ишенебиз, үмүттөнөбүз. Булардын баардыгын жараткандын алдына алып келип таштасаңыз болот. Дуа кылсаңыз болот, дене көнүгүүсүн жасап, китеп окуп, анан күндөлүк колдонуу. Жөнөкөй гана 6 кадам, бирок бул сиздин жашооңузду өзгөртө алат. Эртең менен кандай ойгоносуз? Эртең мененки мүнөттөрүңүз кандай? Дагы бир жолу сурайынчы. Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Аку, мен эртең менен турганда ушундай кылам же мондай кылбайм деп жазып коюңуз. Анан албетте баарыңыздарды WhatsAppка дагы жазып кайрылууга чакырам. +1 301 760 60 70 сандары экранда көрсөтүлгөн. Жана ар бир угарманыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал сайтка дагы катталып, биз менен жакыныраак, кененирээк таанышыңыз. Ошону менен катар достор, ушул эле YouTube каналга катталганды унутпаңыз. Жакындарыңызга биздин подкастты жөнөтүңүз, мүмкүн шилтемесин жөнөтөсүз. Аларды дагы өзгөрүүгө чакырыңыз. Мен өзгөрүлсөм, сен өзгөрүлсөң, анда башка адам өзгөрүлөт. Мен таза болсом, сен таза болсоң, анда коом таза болот демекчи. Өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Барыңыздарга эң сонун жемиштүү, жеңиштүү, ийгиликтүү күн каалайм. Таң жаңы гана башталды. Эртеңден баштап 1 саат эрте турам деп убада берели дагы. Эрте туралы. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.